Кутман баарыңыздарга достор, менин каналыма кош келипсиз. Бүгүн жуп-жумшак, ооздо эрий турган сары майдан жасалган камырдан, орусча айтканда песочный тестодан самсылар жасайбыз. Конок келгенде же конокко көтөрүп барганы өтө сулуу көрүнөт жана да берекелүү болот. Видеону аягына чейин карап, каналыма катталып, лайк коюп, комментарий жазууну унутпаңыздар. Эң алгач бизге 500 грамм un керек болот. Андан соң сливочный маслобузду салабыз. Менде ушундай. Көбүнчө пайызы көбүн алсаңыздар, ошончолук жакшы чыгат. Андан кийин сода жана туз салабыз. 1-1,5 чай кашыктан. Ушундай өткөргүчтөн өткөрүп алабыз. Сары майыңыздар, сливочный маслоңуздар холодильникте турган болуш керек. Ошондо гана бизде жакшы крошка пайда болот. Андан соң колубуз менен крошкаларыбызды дагы да аралаштырып алабыз. Үй шартындагы айран же болбосо сметана колдонсоңуздар болот. Андан соң 1 жумуртка салабыз. Айраныбызды куюп, камыр ээлеп алабыз. Эскертип кетүүчү нерсе, айымдар, өтө көп ийилип, көпкө кармап турганга болбойт. Себеби дегенде сары майыбыз эрий берет дагы, камырыбыз каттары жакшы чыкпай, катуу болуп калышы мүмкүн. Ошол себептен бат-баттан бири-бирине жабышкандай болсо эле алып холодильникке же болбосо шашылыш болсоңуз морозильникке салып коесуз. Мынакей камыр ушундай катуу болуп чыгат. Салмасына өзүңүздүн каалооңузга жараша картошка, пияз, эт коштум. Андан соң туз, приправа, өзүңүз каалаган перец кошсоңуз дагы болот. Андан соң суюк майыбызды кошуп, аралаштырып алып коебуз. Камырыбыз жарым саат тургандан кийин грек жаңгагынан бир аз чоңураак кылып, ар бирин томолоктоп алабыз дагы, жайып чыгабыз. Өзүбүз жая турган бөлүгүн гана алып коебуз дагы, калганын холодильникке салып турабыз. Жумшарып, жакшы окшобой калат, ошол себептен. Ортосун көп жайбай, чекесин басып жайганга аракет кылыңыз. Камыр ушунчалык жумшак, жайганга дагы оңой болот. Самсынын 3 түр түйүлүшүн көрсөтүп берейин. Мен өзүм колдонуп жүргөн. Азыркы учурда хит болуп жаткан бул ошол тюльпан самсылар. Түйүлүү жолу өтө оңой. Мынакей даяр болуп калды.
кашыбызды тегиздеп алабыз дагы. Ушундай негизде түйүп алабыз. Өзүбүз ар дайым колдонуп жүргөн ушундай түйүлүш. Каналымдын алга карап өсүүсүнө салымыңыздарды кошуп, каналыма катталып, лайк коюп, комментарий жазууну унутпаңыздар. Кийинки видеолорго чейин аман болуңуздар.